Үйлер 100-150 квадрат айылдардачы, мисалы үчүнчү. Bunun кичинекейлери, мисалы 12 киловаттык, 9 киловаттык, алар 9 киловаттык 0,5-тен 1,5 киловаттка чейин потребление алат. Коркпой эле койсо болот. Ограничение эч неме болбойт, тоскоол болбойт. Мындай бул чоң 24 киловаттык, бул көбүнчө ошол 200-250 квадрат үйлөргө коюлат. Алардын үйүндө 3 фаза бар да. 250ге чейин экен булар. 3 фазада негизинен мамлекет 10 киловатт берет да. Сразу бергенде элечи. 10 киловаттан жогору коем десең, анда уже сен коммерций төлөй баштайсың. Анан жана токту аз жейт дегендин себеби да ошондон, себеби мисалы үчүн 100 квадрат үйгө 1000 сомдон 2000 сомго чейин эле жагат да айына расходучу. 100 квадрат үйгө 1000 сомдон 2000 сомго чейин. 200 квадрат үйлөргө 4000 тегереги. 4000 сом тегереги. Эгерде мисалы үчүн кышында мен ар дайым үйүм жылуу болуп турсун десем, коюп коем, болду коем, айына ашып кетсе 4000-5000 сом болот. Анан мындай да ойлошот, мисалы үчүн азыр 5 киловатт десек, бул 5 киловаттты 24-кө көбөйтсөң, демек 120 киловатт болсо, анан аны 30-га көбөйтсөк, көп болуп кетет деп ойлошу мүмкүн да. Биринчиден жана инверторный дедим, булчу мисалы үчүн үй жылуу толгондон кийин уже аз жей баштайт. Экинчиден бул 8-10 саат эле иштейт бир суткадачы. Себеби мына жакта көрсөңөр, мынакей расширительный бак деп коет муну. Буферный емкость да. Бул ошол үйдө системада мисалы үчүн 100 литр суу болсо, бул да дагы 100 литр суу да. Общий 200 литр суунун көбөйтөт. Бул сууну ысыттырып, мисалы сиздерге комфортный температура 60 үйүңөр ысып атса 60-га койсоңор, суунун баарын ысыттырып бул өчөт. Өчкөндө только баягы циркуляцион насос бар бунун ичинде. Циркуляцион насос ал 300-400 ватт менен иштейт да. 300-250дөн жок башталат да, мисалы үчүн 300 ватт. Циркуляционный насос постоянно иштеп туруш керек. Ал постоянно сууну айлантып турат. Ошол мисалы подача ысык суу кетти 60, обраткасы келет, буга кирет. Ылдыйынан болсо ысык суу кете берет дайымачы. Кете берет, анан бунун температурасы түшкөндө бул кайта жанат дагы общий системаны ысытып коет да.